Тугандар, ассаламу алейкум. Мынакей бүгүн биз кайрадан эле таксопарк Снежокко келдик, тугандар. Бул жерде дагы сонун акчаларды кылып коюптур. Могу сиздер көрүп турган эконом класстагы пололор, тугандар. Эгерде ушул жерде иштеген балдар болсо, приведи друга менен досуңарды алып келсеңиздер, тугандар, 1600 кылып берет экен. Ошондой эле бул жерде комфорттор бар, жаңы байктар келди, тугандар. Дагы 203 машиналар келип тур, алардын да жакында уже лицензиялары даяр болуп бүтүп калыптыр. Келсеңиздер, мондай байктарды 2500 рубльдан кылып бермекчи, тугандар. Москвичтер 2500 миңден экен, эгерде приведи друга менен келе турган болсоңуздар 2200 кылып берет экен. Ал эми жактарды болсо, тугандар, 3000 рубльдук жактарды приведи друга менен досуңарды алып келе турган болсоңуздар 2000 рубльдан кылып берет экен. А так жактар, тугандар, 3000 рубльдан. Бул паркта эч кандай депозити жок, тугандар, эч кандай залогу жок. Келип эле машинаны алып, ишти кылып кете бересиңер. Ошондой эле бул жакта бизнес класста машиналар бар. Ошол көрсөтүлгөн телефон номерге чалып, залогу канча, акчасы канча, ал жөнүндө дагы толук маалымат билсеңиздер болот, тугандар. Азыр данный момент бир 20-30дай эконом машина бар экен, и жаңы келген байктар дагы бар, тугандар. Телефон номерин, адресин видеонун астына көргөзүп коем. Ошол номерге чалып, келип, машинаны алып, ишти кыла бересиңер, тугандар. Ушундай кеттик, анда видеону дальше уланталы. Мынакей буюрса англис тилин үйрөнүүгө бүгүн курска барабыз. Саат 2ге жазылып койгом. 2ге жазылып, бүгүн эрте чыгып ишке чыгам дедим эле, антип чыкчу эле саат 11 болуп кетти. Көп эле жазып атышты, чалып атышты, Нургазы каяктан үйрөнүп атасың, кимге барып атасың депчи. Кыргыздардан деле жазып атты. Ошолорго чоң рахмат, Нургазы, келип койт, бесплатно үйрөнүп кетсең деле болот. Биздин учебный центрлерге келип деп атты, бирок жанагы орустарды тандаганын, тугандар. Ошо заодно орусча практика кылып, алар менен да көбүрөөк орусча сүйлөшүп, анан кийин англисче сүйлөшүп, эки жактан тең көбүрөөк мындай информация алайын, көбүрөөк билим алайын деп атайын орустарга барган кезим, тугандар. Биринчи 2000 канчадан деп атты эле? 2600дөнбү ушундай деп аткан. Мен аны айттым, кичине скидка кылып бергиле. Десем, хорошо, эгерде көбүрөөк окусаң, ар бир занятияны 1890 рубльдан кылып берем деди, тугандар. 1890 рубльдан. Үйдүн жанында бар экен эле. Үйдүн жанында кирип чыгып эле окуй берсем болот эле. Ал жер вообще эле 2900дөн деп атат. Айына 56 миңби ушундай деп атат да. Еще ал 45 минут эле окутат экен күнүнөчү. Бирок үйдүн жанында экен. Бүгүн бара турган жери болсо Долгопрудныйда, тугандар. Долгопрудныйда эми убакыттан уткурсам дагы, койт ал жакка барып, көбүрөөк окуп, еще арзаныраак. Менимче ошол жактын немелери дагы более мындай нормальный отношение кылды да. Үйдүн жанындагыларга барсам, билбейм, как будто мындай тоготпогондой кылып, бунун акчасы барбы же жокпу дегендей кылып кызыктай отношение кылып койду. Ладно деп эле, жана биринчи жолу центрге баргам, центрдеги точкаңар мага жакпады, парковкаңар жок экен десем, экинчи точкабыз Долгопрудныйда бар, эгерде парковка кеңирээк керек дей турган болсоңор, Долгопрудныйга барып окусаңар болот деди. Буюрса ошол жака барып эле, парковкасы кеңири, ал жерден окуп эле, ошондон ары Шереметова чыгып кетип, ал жактан заказ алып эле, дальше иштей бере турган кылабыз, тугандар. Буюрса колдон келишинче аракет кылып атам, өзүм дагы YouTube'дан, Instagram'дан бүт жанагындай словарларды окуп, жаттап, колдон келишинче жаңы жылга чейин буюрса более-менее англисче сүйлөп көрөбүз, тугандар. Чет өлкөлөргө барганы менимче өтө жакшы шанс болот деп атам англисчени үйрөнөбүз. Ушундай. Бүгүн күнгө вторник болуп калды, тугандар. Уже арабтар кетиптир. Мен англисчени үйрөнгүчө уже арабтар кетиптир. Бирок эми арабтар кеткен менен, тугандар, знания кала берет да. Арабтар кете берет, алар кайтып келе берет, бирок окуп койсок билген билемебиз башта кала берет, тугандар. Ушундай. Акыркы күндөр такыр арабтар чыкпай калды. Уже окуулар башталып, наркы эркелер башталып, каникулдар бүтүп, арабтар дагы кеткен окшойт деп калдым. Кечээ күнү канча көп деле заказ кылбадым. 8-9дай заказ кылдым, бир 12-13 миңдей акчага иштедим кечээ күнүчө. Только ден иштейин деп чечтим, чтобы балдар да үйдө окууга барышат, эрте менен алар менен чогуу туруп, тамак-самактарын даярдап берип, ошолар менен чогуу келип жатып, ошондой кылбасак ден ночь аралашып, же уйкудан жок, же бир нормальный бир заработоктон жок, ошентип жөн эле убакыт өтүп калып атат, тугандар. Ушундай.
Андыктан кеттик энди. Бүгүн 1-2 заказ кылабыз, саат 2-де Долгопрудныйга барабыз. Ал жакты да көргөзөм анан кийин. Өткөндө айтып атпадым беле, чек жанып, турбинанын датчиги иштен чыга баштапты деп. Аз клиенттерди алып кетип атсам, вообще тартпай калды да. До конца газ тебип алсаң деле 3000 обороттон ашпайт. Переключация этип атканда 3000 оборот кылып алмашып кыйналып ушинтип атат да, кыскасыча. Кече үйгө келатканда туннелдин ичинде катуураак басып айдап койдум эле. Ошондон болду деп калдым. Азыр барып, саат 1 болуп атат. Курска барып, окууну окуп, андан кийин чыгып туруп, 1-2 жерде жакшы сервистердин номерин алып койдум. Балдар менен кеңешсем, ошол датчик кетип калганда ошондой болот дейт. Аны барсаң ошо 3000 сом турат дейт датчик. Ошону алмаштырып койсо өзүнө келип калат дейт. Дагы көрөбүз. Кээбитлер айтат, турбинанын патрубкасы жарылып кеткен дейт. Кээбитлер айтат, коробканын прошивкасы кетип калган дейт. Кыскасы ар нерсе болуп атат туугандар, ушундай. Айтор көрөбүз. Так, Долгопрудныйга келдим. Как раз Дмитриевский шосседен киргенде эле, бир аз эле бер жакта экен, жолдун боюнда эле. Парковка кеңири экен, ошонусу жакта. А то центрде парковка жок экен да, барып алып анан место таппай кыйналып анан ал жакта. Тем более эң эле арзан 380 рубль саатына. Андан да кымбаттап кетет кээ бир күндөрчү. Ошого бул жака эле кеңири жерге токтотуп коюп, бул жерден курсту өтүп, мындан бул жагына Шереметовага, болбосо дальше шаарга түшүп кетсе болот экен туугандар. Ушундай. Кирип чыгайын, анан кийин машинени барып оңдотолу. Урокту өтүп чыктым туугандар. Англис тили мен ойлогондон дагы более интересный болду, ачыгын айтсам. Преподаватель дагы өтө жакшы экен. Сылык сүйлөп, түшүнбөй калган жериңи сура деп, көбүрөөк орусча, көбүрөөк англисче сүйлөп, бир жагынан орус тилинен дагы, бир жагынан англис тилинен дагы өтө мындай чоң практика болуп атат, мындайча айтканда туугандар. Эгерде бир өзүбүздүн кыргыздарга барсам, менде деле ой болду, эгерде кыргыздарга барсам жакшыраак түшүнүп тезирээк болобу деген менен орусча калып кетип атат да. Бул жерде именно орустар менен сүйлөшүп үйрөнгөнүндө мындайча айтканда бир ок менен эки койгон болуп атат да туугандар. Сүйлөшүп жанагынтип перевод кылганда ошол эле неменин орусчасын дагы айтып берип атат. Ошол кезде мага плюс и орус тили дагы, и англис тили дагы болуп атат туугандар. Ушундай өтө кызыктуу болду. Вопросительный, утверждающий, ошого окшогон уже сөздөрдүн бир аз түшүнүү жааттары уже жакшы болуп барат. Бир аз уже сүйлөшүү жанагындай немелери бир аз эжеке менен болду. Буюрса жакшы туугандар. Домашний заданияларды берип, мондай кылып келесиң, мону жаттап келесиң деп акча кетирип, мындай аракет болуп уже неме болгондо тезирээк болот да туугандар. Азар жок, кыргыз балдар жазып атты, Нургазы келип бесплатный окуп кетсең болот. Бирок адам качандыр бир кезде акча берип окуганда, менетим кетип атты эле, ушуга акчам кетип атты деп адам баласында көбүрөөк аракет болот экен да туугандар. Ошондой ишими да жыйнаштырып, башканы да жыйнаштырып коюп келип үйрөнүп аткан себебим ошол туугандар. Азыр машинени саат 4кө жазып койгом, азыр барып көрөбүз, эмнеси бузулду экен. Оңдотуп алып туруп, буюрса анан кийин дальше ишти кылабыз. Bu yerде уж только Mercedes карашат экен, аз көрөбүз энди. Назад сдать. Пока что бир нерселер эле чыгып атат, билбейм. Азыр келсе айтат эми, мондайларды бүт бар жокту сайып алды. Көрөбүз азыр эмне болду экен, эмне причина болду экен буга. Азыр айтат, датчик температура менен сажевый фильтр полностью дейт, забитый дейт. Датчикти алмаштырып, сажевый фильтрин жууш керек.
Болбосо болбойт дейт. Почти воздух өтпөй калыптыр дейт, кыйналып атат машина дейт. Сажево фильтрденчи. Так мотору мондай көрүнөт экен. Так, туугандар, мынакей датчиги могул экен. Могул жеринде какой-то бир элементтери бар экен, ичинде ошонусу күйүлүп калат экен. Температураны көргөзбөй калат экен. Бушну 7000ге алдырдык, оригинал. Салдырып, анан жөнөйбүз. Что это? Где это? Это фонарик. А это какой? Это тот, который сломанный. А это кто? Это короткий, который. Всё. Не переживай, все хорошо. Я уже просто запутался. Что там? Нашел Кого? дырочку. Радарник не работает здесь. Блин, пиздатый комплектация. Это самый топовый. Самое топовое с капитанским креслом. Не топ. Это доп. Да? Капитанский уже идет как дополнительный. Я думал, комплектация. Это уже заводской. Не, но все равно. Да. И что почем? 5,5. 5,5? Нормально. А какого? 19-й год? 18. В Вилях пропускают еще? Я в Вилле не пробовал, в Яндексе В да. Яндексе, да, там 5 лет. Яндексе сейчас. Сколько приносит в месяц? Если нормально заработать, то 500. Ну, это грязно. Это чистый у тебя в кармане. А, чисто. Так. Короче, отбивается он. Ну да. А так, ребята работают Да я 600, знаю, 700, там, до 900 в месяц. Это вообще пиздец. Ну, они как роботы работают. Ну, 24 на 7, без остановки. У нас Майбах, Пока Яндекс не заблокирует, они работают. у нас Майбах приезжал 19 года, пробег 1,5 миллиона. В 3 водителя, без остановки, машина не останавливалась. Ты работал, да так? Да, 1,5 ляма Маша пробег на ней. Я, что там говорит, привезли на Эвике, не заводится. Я фильтром снимаю массу, а там стружка. Да, я говорю, ребят, пизда мотор. Под замену, Ищите да? мотор. Ну и? Ну что, что-то дует, нет? Сейчас, подожди. Подготовка. Поехали. Все. Все. А смесь он откуда добавляет? Какую смесь? Ты говоришь, что смесь он добавляет? Ну, он сам там регулирует все совсем. Ага. Каждый датчик отвечает за свое. Понял. И на основе датчика он регулирует. Ага. Может прокатит так? Сейчас на стоянке прожить. Не прокатит, поедем на подъем. Даем немножко нагрузку, да? Ну да, уже под нагрузкой. Весь грязь выдувает, да? Из глушителя. Он сажу прожигает. Ага. Мелкую фракцию, которая там оставляется, это остается и так далее. Все, короче, азыр датчигин алмаштырдык, бирок чек өчкөн жок. Сажево фильтрин сжигать этиш керек дейт. Автоматический компьютер менен өзү туралап коюп коет экен, машина автоматически эле туруп, өзү газды тебип, каттураак мындайча айтканда напор менен ичиндеги толуп калган грязьдин баарын үйлөйт экен да, глушительденчи. 40 минут турат дейт, көрөбүз азыр эми. Так, мынакей 2000 оборотто кармап турат экен. Где-то минут 40 дейт. Так, могу жазылып турат. Наполнение сажевого фильтра 203%. Короче, бул жерде бир көргөзүп турат экен датчиктердин кандай температурада иштеп атканын. Почти жарым сааттан бери сжигать этип атат сажевый фильтрди. 203%тен 108%ке түштү туугандар. Тазаланган. Уже 107. Температура
Сажва фильтрдин астындагы температура жанаракта 750 градуска чейин чыкты эле, бир өчүрүп кайра муздаттык 627 градуска чыкты. Ушинтип ошол жерде катуу температура болуп, ошол жерде чогулган грязь, нагар, пепел ошонун бардыгын үйлөп чыгарып салат экен. Так, мынакей туугандар, оңдотуп келдим. Жүрүшүнө базар жок. Ракета болуп калды, сажва фильтрин тазалаткандан чек өчтү. Бирок туугандар. Менин Нурайын жана бирок деген жери жаман да. Автохолд иштебей калды. Неге билбейм, могу жазып койдум. Автохолд не работает депчи. Светофордо турганда тарс этип тормоз терип койсоң өзү тура берчү эле. Что-то пропал. Ну, круиз контроль, адаптивный круиз контроль бүт бар жок иштеп атат. Неге андай болду? Азыр жазып атат, мына как раз айтсам жазып атат. Ладно, бул менен сүйлөшүп көрөлүчү. Ушундай туугандар, общий расход бүгүнкүгө 17700 рубль болду. 7000ге запчасть алдым. Установкасы, сажва фильтрин сжигать этип, аны муну кылып бергени менен, короче, 17000 акча алдым. Ладно дедим, брат. Ал самый главный нормально жүрсө болду дедим. Буюрса эртеңден баштап заправканы кылып ишти кылабыз туугандар. Так что ушундай. Ийгилик барыңыздарга. Эми видеодо көрүшкөнчө.